Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев Кримтөбөл Азиз Батукаевдин бошотулушуна мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тиешеси болгон деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн 12 июнда парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып айтты. Батукаев боюнча комиссияда мен да мүчө болгом. Комиссиянын жыйынына УКМКнын ошол кездеги башчысы Болот Жунусовду чакырып, мен бир нече ыңгайсыз суроолорду бергем. Жунусов чуркап Атамбаевге барган экен. Атамбаев мени чакырып алып, экөөбүз өйдө ылдый болгонбуз. Ошондо менин бардык күмөнүм тараган. Бул иштин артында Атамбаев турары мен үчүн белгилүү болгон. Башкы прокурордун, вице-премьердин, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын же соттордун колунан келе турган иш эмес болчу. Мындай ишти бир гана президент чече алат. 8 июнда Кыргызстан социал-демократиялык партиясы жемкорлукка каршы уюштурган митингде сүйлөгөн сөзүндө Атамбаев президент кезинде Батукаевди боштондукка чыгарыш үчүн акча сураган дегенге ким ишенет? Атамбаев бирөөдөн акча сураган эмес, дайыма өзү акча берип келген. Балким Сооронбай Жээнбеков акча алууга аралашкан болушу мүмкүн. Мага каршы көрсөтмө алабыз деп бейкүнөө адамдарды камап жатышат деген Атамбаев. Жогорку кеңештин депутаты Талант Мамытов парламент бир күч болуп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин иштерин тизмектеп, тиешелүү органдарга өткөрүп бериши керек деп эсептейт. Мындай оюн ал бүгүн жалпы жыйында сүйлөп жатып айтты. Атамбаевдин бардык жасаган иштерине баа берип, укук нормаларын сактап, принципиалдуу позицияны карманып, Атамбаевдин аракеттерине баа беришибиз керек. Бул үчүн баарыбыз биригип, Атамбаевдин бардык иштерине баа берип, тизмектеп, тизип, тиешелүү органдарга өткөрүп берүү зарыл. Эгер ушул ишти аткара албасак, анда Атамбаев айткандай чыныгы чимкиригин тарта албаган адамдар болобуз. Эгер аткарсак, ким чимкирик экенин кыргыз элине көрсөтөбүз. Мамытовго чейин ушундай эле өнүттө депутат Канатбек Исаев сүйлөдү. Ал да мурдагы президенттин ишине парламент баа бериши зарыл деген оюн айтты. Азырынча депутаттын билдирүүсүнө мурдагы президент тараптан комментарий боло элек. Мамлекетти башкарган адам бийликтен кеткенден кийин камалуудан коркпошу керек. Мындай пикирин бүгүн парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, депутат Жанарбек Акаев билдирди. Бир ай мурун Түштүк Кореяга барып келдим. Экс-президенттердин жарымы түрмөдө отурат. Президенттер, саясатчылар Кудай сактасын, бирок камалгандан коркпош керек. Ар бир президент камалган сайын кийинки президент мен туура жүрүшүм керек экен, кымындай ката кетирбей, кынтыксыз иштешим керек экен деп ойлонуп калат. Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутаттар Канатбек Исаев, Талант Мамытов жана Иса Өмүркулов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине кескин сын айтып, анын аракеттерине баа бериш керек деген демилге көтөрүп чыгышты. Жогорку кеңештин Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов, КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сындаганы туура эмес деп эсептейт. Мындай пикирин ал бүгүн 12 июнда парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Текебаев ушул жерден Алмазбек Атамбаев болуп турганда жоопко тарталы, узурпация жасады, кылмыш кылды, парламент сынбасын, элита, эл, конституция сынбасын деп жатканда Иса Өмүркулов ушул жерден эмне деп жатасың, ал деген улут атасы деди эле. Эми 180 градуска бурулуп башкача сүйлөп жатат. Атамбаевди колдогон жокмун, бирок Иса Өмүркуловдун чыгып сүйлөгөнү туура эмес деди Шыкмаматов. Өмүркулов ага чейин Атамбаевдин президент кезиндеги ишин сындап сүйлөгөн. Ал эми Шыкмаматовдун айткандарына ал төмөнкүчө жооп берди. Сүйлөймбү же сүйлөбөймбү сенден сурабайм. Экинчиден, митингдерде сен да, мен да, Текебаев да чогуу жүргөнбүз. Анын президент болуп шайланышына сенин да, Текебаевдин да салымы бар. Ал бийликке келгенден кийин колдодук да, берген сунуштарын колдодук, фракциянын жетекчиси катары колдодук. Бирок мөөнөтү бүткөндөн кийин эмне болгонун көрүп жатабыз да деди. Бүгүн 12 июнда жогорку кеңеште депутаттар Аида Салянованын укугун коргоо керектигин айтышты. Депутат Алмамбет Шыкмаматов Ата Мекен фракциясынын эл өкүлдөрү СИЗО 1ге барып Аида Салянова менен жолугуп келишкенин айтты. Аида Салянова менен жолуктук. Салянова бир тууган инисин өлтүрүүнү уюштурган баш кесер менен бирге СИЗО 1де отуруптур. Бул Саляновага болгон моралдык басым. Мыйзамдар боюнча экс-прокурорду СИЗО 1ге камабайт.
УКМКнын СИЗОсуна камаш керек эле, деди Шыкмаматов. Депутат Жана Шыкмаматовдун сөзүн кубаттап, Салянованы үй камагына чыгаруу керектигин айтты. Бүгүн 12 июнда Бишкек шаардык сотунда мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын жактоочуларынын берген арызынын негизинде анын баш коргоо чарасы каралды. Соттук отурумда 1-май райондук сотунун Салянованы 26 июнга чейин абакта кармоо чечими күчүндө калтырылды. Бүгүн 12 июнда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Жана парламентте ушундай билдирүүлөр болуп турушу керектигин айтты. Бүгүнкү кырдаал азыркыларга, мурункуларга, кийинкилерге сабак болушу шарт. Адилеттиктин, адамдын каргышы жаман. УКМКнын кызматкерлери айылдагы туугандарыбызды текшерген учурлар болду. Мен трибунадан Атамбаевден өч алайын деп жаткан жокмун. 10 күн мурун абакка экс-депутат Өмүрбек Текебаевге бардым. Ал Атамбаев президент болуп турганда эң башкы оппозиция болчу. Ошол кишини чет өлкөлүк шылуундардын көрсөтмөсү менен 2 чарчы метр абакка камап койгон үчүн биз Атамбаевди эч качан кечирбешибиз керек, деди Жана. Казакстандын Нур-Султан шаарында Касым-Жомарт Токаевдин президенттик кызматка киришүү аземи өттү. Саат 11:05-те Эгемендүүлүк сарайынын залына эл башы Нурсултан Назарбаев кирди. Анын артынан жаңы шайланган президент Касым-Жомарт Токаев кирип келди. Казак эли Борбордук аянтында салтанатка арналган замбиректерден асманга жалпы ок атуу көрүнүшү орун алды. Токаев өлкөнүн желегин өөп ант берди жана эки тилде алдыңкы иштер тууралуу сөз сүйлөдү. Менин максатым коомдун биримдигин камсыздоо. Кайсы жерде жүрбөйүн, ар качан Казакстандын улуттук кызыкчылыктарын коргойм, деди ал. Бүгүнкү ант берип кызматка киришүү аземин быйыл Касым-Жомарт Токаев экинчи ирет аткарууда. Ал 20 мартта да мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин президенттик иши токтогондон кийин парламентте ант берип президенттик ишке киришкен. Казакстандагы президенттик шайлоо 9 июнда өтүп, Касым-Жомарт Токаев жеңип чыкты. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл көчөгө чыгып, митинг учурунда 500дөн ашуун адам кармалганы айтылган. Президент Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясынын лидери Владимир Путинди Россия күнү менен куттуктады. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Жээнбеков өз сөзүндө Россия бүгүнкү күндө туруктуу социалдык, экономикалык жана коомдук саясий өнүгүүнүн, ошондой эле дүйнөлүк аренада өлкөнүн аброюн бекемдөөнүн үлгүсү экенин белгиледи. Кыргыз-орус мамилелерин тереңдетип кеңейтүүгө кошкон салымыңыз үчүн терең ыраазымын. Бул иштерге сиздин жеке катышууңуз эки тараптуу алаканын сапатын жакшыртып, ынтымакты бекемдеди. Мындан ары да эки өлкөнүн мамилеси оң нукка өнүгөрүнө ишенем, деп айтылды куттуктоодо. Жээнбеков Путинге бекем ден соолук, жакшылык, мамлекеттик ишмердүүлүгүнө ийгилик, ал эми орус элине тынчтык жана өнүгүү каалады. Эскерте кетсек, Россия күнү 1992 жылдан тарта белгиленип келет. Чүй облусуна караштуу Жайыл районундагы Бекитай айылында 11 июнь күнү 2 жашар наристе жоголгону тууралуу кабар түшкөн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Баланын ата-энесинин айтуусу боюнча, бөбөк агып жаткан суунун жээгинде ойноп жүргөн. Издөө иштерине кечки саат 7-ге чукул 4 куткаруучу тартылган. Тилекке каршы наристе табыла элек. Учурда издөө иштери уланууда. Бүгүн 12 июнда Бишкектеги тойканалардын биринде ырчы Анжелика Кайратова өздүк майрамын белгилейт. 30 жашка толгон ырчы быйыл туулган күнүн өзгөчө өткөрүү алдында турат. Мындан бир нече күн мурда ырчы баракчасына туулган күнүнө бардык күйөрмандарын чакырып, атайын билдирүү жарыялаган. Кымбаттуу күйөрманым, сизди мен өздүк майрамыма чакырам. 12 июнь күнү саат 18-ден 20:00-га чейин сизди тоскон автоунаалар кызыл килемге алып келип, сүрөтчүлөргө тапшырат. Ачык асман алдында оюн зоок, тамак аш менен каалоо тилектериңизди айтып, 20:00-дө жеке чыгармачылык кечеме Ала Тоо ресторанындагы концертке киресиз. Биз даярданып жаткан 3 сааттык программа өзгөчө сюрприздер менен коштолот, деп жазылат билдирүүдө. Кечеге сыйлуу конок катары казакстандык ырчы мурдагы Кешью тобунун солисткасы Айдана Меденова келери айтылууда. Монголиянын президенти Халтмаагийн Батулга бүгүн 12 июнда расмий сапары менен Кыргызстанга келди. Аны Манас аба майданынан премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев тосуп алды. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматынан билдирди.
Монголиянын президенти Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Ошондой эле расмий сапарынын алкагында Халтмаа кийин Баттулга Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугушат. Анын жыйынтыгы боюнча бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу күтүлүүдө. Мындан сырткары Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жана премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев менен жолугары күтүлүүдө. Баттулга Монголиянын Кыргызстандагы элчилигинин ачылышына катышат. Андан соң Баттулга расмий сапарынын алкагында Ата бейит мемориалдык комплексине бармакчы.